Арыбаңыздар, ардактуу Соло медиа порталынын катталуучулары, биздин маданият адамдарында эмне кеп, кандай жаңылыктар бар, бул тууралуу сиздерге шоу-бизнес жаңылыктары тууралуу тааныштырып кетмекчибиз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандык ырчы Бактыгүл Бадыева жана жолдошу Туркиянын Алания шаарынан үй алышты. Түгөйлөрдүн үйү 5 жылдыздуу жаңы комплекстен орун алып, 3 бөлмөдөн турат. Жана ошол менен биргеликте эле ырчы Анжелика Кайратовна дагы Алания шаарындагы былтыркы батирин сатып, 14-кабаттан жаңы пентхаус алганын айтты. Бул маалымат ырчылардын социалдык тармактагы баракчасы аркылуу белгилүү болду. Жаңы үйлүү болгон ырчыларыбызга жаңы конушуңуздар кут болсун деп айтып кетмекчибиз. Белгилүү рэп ырчысы Баястан жана жубайы Зульфия экинчи ирет ата-эне статусуна ээ болушту. Бул тууралуу рэпер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирип, жубайына рахматын айтып, эми биз төртөө болдук, уулдуу болдум деген билдирүүсүн калтырып, угармандарын сүйүнүчкө бөлөдү. Түгөйлөр уулуна Алан деген ысымды ыйгарышты. Эске сала кетсек, жаш үй бүлөнүн Нарине аттуу тын кызы бар. Ырчы Асель Кадырбекова дарылануу үчүн апасы жана кызы менен биргеликте Туркия мамлекетине учуп кетти. Маалымат боюнча ал көзүн текшертип жана жакынкы аралыкта көзүнө операция жасатат. Учурда ал Туркиянын алдыңкы көз дарылоочу ооруканасында дарыланып жатканы белгилүү болду. 12 январда вайнерлер Медер Нуркадыров жана Нуриза Бектурова үчүн өзгөчө күн болду. Себеби Медер мырза эл алдында сүйүктүүсүнүн колун сурап шакек салды. Жана Нуриза Бектурова турмушка чыгууга макул экендигин билдирди. Демек, жакында той десек жаңылышпайбыз. Эске сала кетсек, бул түгөйлөр 6 жылдан бери сүйлөшүп жүрүшкөндүгүн айткан. Сиздер менен Кыргызстандагы шоу-бизнес жаңылыктары менен тааныштырдык. Микрофондо болгон Алиман Эсенкалык. Кийинки жолугушканга чейин сак саламатта аман туруңуздар.